Учурунда билек күчкө толуп, ал эми акыл билимге суусап, жүрөк ырдап турган жаш курак кандай адам баласынын жашоосундагы эң рахаттуу мезгил экен. Дал ошол убакыт жөнүндө бизге ырдап өткөн Фарида Карбозова да биздин студиябызда. Анда көптөн сагындырган, көптөн күттүрүп келип калган студиябызды жарк эткен Фарида айым дагы биздин сонун шоу берүүбүздө кол чабуулар менен сизди тосуп алалы. Амансызбы? Кутман кеч. Жакшы келдиңизби? Жакшы. Төрдөн орун алдыңыз. Жаркырап эле келип туруптурсуз. Рахмат. Алгач амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Баарыңыздарга чын элден жакшы эфирде жакшы маекти курганга аракет кылабыз. Мен көптөн бери келем. Биз да сизди аябай сагындык. Биринчи эле адам баласына анын келбети көзгө урунат эмеспи? Канча убакыт даярдандыңыз биздин берүүбүзгө? Негизи мен антип аябай даярданбайм. Ар дайым сулуусуз. Дайым камбыл деп коет го, аял заты негизи камбыл болуш керек деп. Бардык нерсеге чакырып болуп калганда даяр эле турам. Аябай мактанып кеттим окшойт. Чынында эле сулуусуз. Бул мактоо эмес, факт. Анан мен сизди кичине кезинде ырларыңызды угуп келем. Ошол убакыттан бери такыр өзгөргөн жоксуз да? Азыркы убакытта канча жаштасыз? Айта аласызбы? Айымдын курагың сурабайт, бирок баары эле. Негизи жашты айтпайт деп коет го. Жаш элемин, 18демин деп кое берейин. Бирок бир аз өзгөрдүң дейт. Мурда баягы кичине толугураак элең, азыр арыктап кеттиң деп. Анан атайын деле диета кармап арыктаган жокмун, бирок өзгөрбөгөнгө аракет кылабыз. Бул генетика. Бирок жакшы жагына өзгөрүш керек да. Бул генетикаданбы же атайын бир нерселерди кыласызбы же жан дүйнөңүз ар дайым жашпы? Сыр эмнеде? Негизи бизде баягы мынтип коет го, аял заты турмушка чыккандан кийин, төрөп түшкөндөн кийин арыктайт деп коет го. Анан кийин бирөөсү толуп кетет деп айтат. А менде негизи үй бүлөдө атам дагы арык, апам дагы арык. Биздин негизи үй бүлөдө бардыгыбыз арыкпыз да. Инилерим арык, кичине эле эжекем кичине толук болбосо, үчөөбүз тең арыкпыз. Биз 4 бир тууганбыз. 4 бир тууганын үчөөбүз аябай арыкпыз да. Түшүнүктүү. Фарида Карбозованын чыгармачылыгында эмне болуп жатат, жаңылыктар барбы? Негизи мен баягы жалкоолордун катарына кирем деп айтпачымын да. Ушул учурда айтып коюш керек болуп атат. Ушу жалкоолугум кармап аткан учур болуп атабы? Бир 2 жылдан бери өзүм чыгармачылыкка жакшы баш оту менен кирбей атам. Андан тышкары бирок жаңы ырларына бүгүн деле жаңы ырды алып келдим. Бул жашоо боюнча жаңы ыр, жашоо мотивационный ыр. Бул дүйнө деген Зарыл Камбаралиевдин калемине таандык. Бирок ушул ырга клип тартабыз деп биз план түзгөнбүз. Ар кандай иш-чаралар болуп, ар кандай менин жумуштарыман колум бошобой калып, ошол клип дагы өтөсүн чыкпай атат. Ошондуктан чыгармачылыктан кичине алыстап турган учур болуп атат. Бирок Кудайым буйрса аны дагы баштайбыз. Дал азыркы учурда сизди сүйгөн көрөрман бизге чалып жатат. Алло, амансызбы? Сиз студиядасыз. Сүрдөндү, толкундап кетти, айтор алыстап кетти. Анда мен сиздин Instagram баракчаңыздан көп окуп калам, постторуңузду абдан кооз. Текст жазсаңыз деле болот окшойт көрүнөт ырларга. Кандай дейсиз? Мен негизи кичинекей кезинде өзүмө таандык бир ырым бар эле. Огону өзүмө таандык, бирок сөзүн баягы эми жөнөкөй болуп, жеңил желп болуп калбасын деп Раматылык Сейит Жээнбаев жазып берген, бирок огону өзүмө таандык, сен гана дедим деп. Ошол ырымдын эң биринчилерден клипим бар. Мындан 20 жылга жакын болуп калды, жаңы тартылган. Ошол ырды өзүм токуп жазгам, бирок эми баягы оңдош керек болуп, Сейит агайга жаздырдым эле. Бирок илхом келет, сүйлөө жактан мындай баягы тилди байыраак кылып сүйлөгөнгө аракет кылам, бирок мен ыр түрүндө жазбайм, ал жерге постту бул жашоо жөнүндө жазам, мотивационный нерселерди көп жазам. Бирөөгө жакшылык кыл, бирөөнүн жашоосуна көз артпа деген сыяктуу темаларды жазам да. А так мындай китеп жаза турганга деле илхом жок.
Темалар деп қалдыңыз, оқып қалам, эки жүздүү адамдар жөнүндө көп жазасыз. Мен андай эмесмин дейсиз. Ак көңүлмүн, жумшакмын деген сыяктуу да жазып каласыз. Эгер ушул сапаттын баары сизде бар болгондо, сиз азыркы адам болбогондо, балким бул жашоодо көпкө жетмексизби, кандай деп ойлойсуз? Мисалы, ошол эле чыгармачылык. Негизи жакшы суроо бердиңиз. Баягы менин Instagram баракчамды байкап атканыңызга байланыштуу жакшы суроолорду берип атасыз. Мен негизи ак көңүлмүн. Анан эмнеге эки жүздүүлөрдү көп жазам? Анткени жанымда деле чыгармачылыктан тышкаркы адамдар деле жанымда жүрүп, чыгармачылыктагы достор эмес. Негизи эле башка эле инсан деле жанымда жүрүп, жакшы күлүп жайнап жүрүп, эки жүздүүлүгүн фактыларга мен туш болуп калганмын да. Аны деле мен баягы бетке чаап айтып же билгизбейм да. Аны мен ошондой сөздөр менен эле, пост менен эле далекий адамга жетип калат ал. Ошон үчүн ошондой сөздөр менен эле тийиштирип жазып коюшум мүмкүн да. Ороп туруп жазып коет экенсиз айтор. Дал азыр Фарида Карбозованы көрүп алып, канча деген мырзаларыбыз сүрдөп турса керек, анда кепке карай ыр болсун. Мирбек Ататбековдон Сүрдөтпөчү чыгармасы биргеликте көрөбүз. Ал учур студияда ар дайым сулуу, бизде Фарида Карбозова да конокто. Сизди көрүп мен да бул жакта өзүнчө эле сүрдөп турам. Жарык этип эле. Эми сиз келгенден жеке жашооңуз жөнүндө суроо койсок болбойт, анткени билесиз да, сиз кайсыл жакка барбаңыз, ар дайым журналисттер ушул суроолорду берип келишет, канча жылдан бери эле. Менин кызыктыра турчу нерсе, көп жетишкендиктериңиз бар. Сизге кандай мырзанын образы жагат? Негизи дайым да, бир күндө мен 10 адамга жолуганбы, 15 адамга жолуганбы, менин алдыман азыркы берчү суроолор. Качан күйөөгө тийесиң? Эмнеге мынча арыктап кеткенсиң? Мен ошол суроого дайым даяр жүрөм да. Мен бүгүн айткым келет, баягы кыздын кыр чырагы деп коет го. Менин Кудайым буйрса жакшылыгым дагы артта эмес, Кудайым буйрса алдыда аз калды десем болот да. Мен сүйүндүрүп кетейин сиздерди. Өзүм көбүрөөк байкасаңыздар деле керек, жеке жашоом боюнча эч кандай бир эч нерсе эме кылгым келбейт. Мындай жаман көрөм да ушундай, өзүңдүн көп нерселериңди сыр бойдон калганы жакшы деп ойлойм да. Анан мага жаккан мырза биринчиден да. Мен эч кандай баягы эч бир эмеге кызыккым келбейт. Адамдын адамгерчилигине, ички жан дүйнөсүнө, марттыгына, адамдык сапатына да, жөнөкөйлүгүнө. Мен өзүм өтө жөнөкөймүн. Ушинтип ойлойм да. Билбейм, элдер башка элдер көрсө эле, сен аябай бой көтөргөн кыз деп ойлогонбуз, сүйлөшө келсе жакшы кыз экенсиң, бой көтөрбөйт экенсиң дей беришет да. Мен сырттагы келбетим ошондой көрүнүшү мүмкүн, бирок мен жөнөкөй, анан кийин боорукер адамдардын катарына кирем. Ошон үчүн мага ошондой адамдар керек. Ошондой адам мырзалар менин жүрөгүмдү багындыра алат деп ойлойм. Ал сизден кичүү болушу мүмкүнбү? Сүйүктүү мырзаңыз. Кичүү болобу, улуу болобу, главное баягы жылдыз келишип, эки жак бири-бирин жакшы түшүнсө дейм да. Кичүү болсун, андан жакшы. Андан жакшы. Жакшы жооп. Фарида Карбозованын чыгармачылыгына кайра кайтсак, сиздин оюңузча сиздин өзгөчөлүгүңүз эмнеде? Бизде ырчыларыбыз көп эле, балким сиздики бир тема жөнүндө көп ырдайсыз же биз түшүнбөгөн балким көп нерселер бардыр. Ошону бүгүн айтып кетсеңиз. Бул дагы мага жакшы суроо болду, бирок биз акырындап, ырдап чыгармачылыкка кадам таштап келатканда, азыркы, например, жаштар көп го азыр бизде, таланттуу жаштар көп да. Анан биз, мен, например, мен бул жагым менен айырмаланам деп айта албайм, или голос боюнча, бирок менде көп айтат да, тамагың ооруп атабы, неге ырдап атканда үнүңдө, менде мурда үнүмдө бир сип чыгып турчу, хрип. Бирок мен оперный вокал театрды бүткөм да, потом консерваторияга өткөм. Ошондо мен эстрадага которулуп кеткем. 10 жылдан кийин, 10 жыл мурда, то есть мен связкам үзүп алгам голосовой. Бирок азыр ошонун кичине калдыктары бар, көбүрөөк катуу сүйлөбөй мындай карайм да. Но ага чейин деле менде хрип бар эле. Анан эмнеден өзгөчөлүк кандай дегениңер десеңиз, мен көбүрөөк баягы кайгылуу ырларды көп ырдачу экенмин да, мурда.
аясаңчы, ошол эле туткун тузагынан бош өтпөй элем, лирика жаатындагы ырларым мага жаккан ырды ырдачумун, ал элге жагып кетчү да. Андан тышкары именно бир эле автордун, Бактияр Байкенин илгерки эски ырларынын баардыгын мен ырдап, мындай сразу эле элге жагып кетип атты да. Ошол эле Сүйүүнүн кемеси, Шуңкарым, дагы жок азын, кантип таанам. Мен ошол багы илгерки ырлар менен дагы баягы ат болуп калды деп ойлойм да. Анткени Бактияр Байкен Сүйүүнүн кемеси менен мен Фарида болгом. Анан уже кийинки ырлардын баарын ырдасам эле кетип элге жагып кетти да. Анан мен мындай өзгөчөлүктө Фарида болдум дегим келбейт, бирок биз баягы ар бир кесиптин, ар бир жеп аткан тамагыбыздын эмеси бар да. Кандай десем, оорчулугу бар да. Анан ошондуктан мен ойлойм да, чыгармачылыкка сүңгүп кириш, ат кылыш бул өтө оңой эмес да. Кыйынчылыкка барат да. Аны кыйынчылыкты жеңсең, өзүңө ат кылып аласың деп ойлойм да. Дагы кандай суроолор? Кандай кыйынчылык айта кетпейсиз, сыр бойдоп калтырбай. Минтип ойлоп, менин көп тааныштарымбы баардыгы минтип ойлошот да. Силерге жыргалы, барып ырдайсыңар, акчаңарды аласыңар, кетесиңер, анан дайым конокто жүрөсүңөр, жыргалы эле силердики. Кудайга шүгүр, кесип болгондон кийин, биз элдик адам болгондон кийин конок барабызбы, бир жерде ырдайсызбы, бизди сыйлайт. Но биз ошол нерсени ырдай турган, кие турган нерсе, например, да, ошо бир эле ыр ойлошот, жөн эле бир минусовканы алып ырдап коюшат. Жок, ал үчүн аранжировка менен иштеш керек. Ал үчүн автор менен иштеш керек. Ошол эле ырдын текстин сатып аласың, ошол эле аранжировканы жазатасың, обонун сатып аласың, анан кийин барып аны съемка кыласың. Эми ошонун баары эле акчага келип такалат. Ошентип ыр жаздырып, баягы жакшы деңгээлдеги концерт бериш дагы бул өтө кыйын да. Керекки бар, эми акча табыш үчүн концерт бергендер бар. Ал, например, баягы оформленияга каралып калат. Эми өзү негизи билинип калат, концерт кандай берилип атканы делечи. Ошондой эле чыгармачылык чөйрөдө да бизде расход аябай көп да. Ошол расход ошондой эле ошол ырың элге жагып кетсе, клип баягы бир ыр менен болоюн десең, ал ырды багыш керек. Бакканда ал баккан кандай клип тартыш керек, аны раскрутка кылыш керек. Ошол жактын баардыгы эле эмне деп койчу эле? Бул өзүнчө инвестиция экен, бизнес экен да. Аяка өзүнчө акча саласың, ырга өзүнчө, кийимге өзүнчө, клипке өзүнчө, концертке вообще өзүнчө саласың. Ошол нерсенин баардыгына ырчы даяр болуш керек, ырчы ошол нерсени ары карай алып кетиш керек. Ошондо болот болуш керек дейм да. Бирок ал нерсени азыр ушул убакта кылыш дагы кыйын да. Концерт берген ырчыны ырчы өзү түшүнөт да. Бирөө аябай грандиозный, жакшы концерт берип атса, мен ушунчалык түшүнөм да. Живой оркестр болуп атса, вообще түшүнөсүң да. Ой, бакта бир башкача бир нерсе болуп атат депчи. Ошондуктан чыгармачылыкта иштеп, чыгармачылыкта оокат табыш, элге жагыш, ушул учурда элге жагыш кыйын. Сизде хейтерлер көппү же сизде абдан Фарида, мен сизди жакшы көрөм, сени жакшы көрөм дегендер арбымбы? Сиз өзүңүз менде Инстаграмда бар экенсиз го, карасаңыз комментарий. Өзүм байкаймбы. Менде Кудайга шүгүр, баягы адам менен, эл менен, биз эл менен болуп атабыз да. Анан ушу канча сүрөт саламбы, видео саламбы, бир жакшылыгымды бөлүшүп атамбы, же бир таарынч, бирөөгө таарынып калсам, бир пост жазып салып атамбы, ошондо мага жакшы комментарийлер жазылат да. Эмне аласың андай адамдарга көңүл бөлбө, сен аябай жакшы адамсың, жакшы адам экениң билинип турат, эми ушундай нерселер жазылат да. Анан комментарийди жаап коюп же качып же улам комментарийди карабайм, анткени билбейм, мен ойлобойм деле да, мен эми анчалык деле бир жаман нерсе кылган жокмун, анчалык деле ойлобойм мага жаман жазылат. Бирок карайм да, аягында карасам жок да. Бир-экиси болот, ал эмне деген суроо. Фарида, силер оозуңарды жазаттыңар беле, анан бетиңерди дагы кечтирдиң, ушинтип айтат да. Мен баягы куттуу студияда отурам, эч кандай бетиме бычак тийгизген эмесмин, оозумду да жазаткан эмесмин, көзүмдү дагы жазаткан эмесмин. Анан эми болгон нерсем ушул да. Анан ошол иногда ошо комментарийге оозум жөнүндө жазып калышат. Оозуңду үйлөтүп салдың белең же чоңойтуп салдың белең деп. Жок, бул Кудайым берген өзүмдүн эле оозум. Илгертеден эле сонун оозуңуз бар эмес? Баарыбыз эле билебиз. Ошол эле сизди сүйгөн сиздин көрөрмандар, угармандар кайсыл жакшы сөздөрүн көп айтышат? Эмнени көп
угасыз? Бар бол, бактылуу бол, ийгилик кыл, анан көбүнчөсү жазат. жакшы көрүшөт? Жок, анан мага көп жазышат. Эртерээк үйгө тий. Анан балалуу болуп алсаң болсоң болмок, жалгыздык деген жаман деп ушинтип жазышат. Анан эмнемди жакшы көрөт, мен билбейм, мен өзүм баягы көчөдө басып баратып эле мен бир адамга жардам бергим келет да. Анан көбү айтып калышат, биз сизди мындай деп ойлогон эмеспиз депчи. Эми кол сунуш керек көп нерсеге. Мен өтө боорукермин деп атпайм, мындай. Кайрымдуулуктарга катышасызбы? Катышам. Азыр мына кайрымдуулуктан келатам. Ошо Нурдин деген кичинекей бала экен, ошол балага ырдап, анан бияка жетишип бияка келатам. Негизи эле кайрымдуулукту мындай да, эми баягы айтып кетейинчи ушул нерсени. Мен көп кайрымдуулук кылам, бирок ошону дагы сториске дагы, Инстаграмга да киргизгим келбейт. Анткени динде айтып коет экен, берген нерсеңди бул колуң менен берсең, бул колуң менен билбеш керек деп коет экен да. Анан ошон үчүн мен мурда киргизе берчүмүн ал нерсени, азыр киргизбейм. Алардын ыраазычылыгы үчүн деп мен дайым кайрымдуулук кылып турам. Жетишпеген үй бүлөлөр бар, менде ошол үй бүлөлөргө барып продуктыларын апарып берем. Кап каптап, макарондорду ушундай кылып. Кечиресиз, өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн акча алып, Ооба. өзүңүздүкү. Анан каякта кимден? Эми атактуу адамдар ушундай кайрымдуулук деп бирөөнүн акчасын чогултуп бермей деген барбы? Жок. Мен мына эми баягы негизи өзүм да калп айтканды жаман көрөм. Анан даже мен ошол жетишпеген үй бүлө эмес, маршрутка айдаган адамдарды даже аяйм да. Правиланы бузса дагычы, баягы ошо 10 сом үчүн токтотот, ошо алдыга келип сүзүп кете язтапчы. Эми ада оокат деп жүрөт да. Көптөн бери түшөлөм окшойсуз. А мен вообще түшөлөтмүн маршрутка. Билинип калды. Анан ошол эле бир үй бүлө иногда баягы карантин маалында мен аябай көп жардам берип калдым. Баягы карантинде жатып калдык, андан кийин даже светтерибиз мынча миң болуп кетти, светин төлөп берип коюңуздар дегендер бар, мен аларга барам. Бирок аша чаап кеткендери да бар да. Өтө огуш бетер берип койгон сайын изница салып коесузбу деп телефонун билишет да, ошондо мырзалар болобу? Жок, кичинекейлер да ошо. Анан эми аларга эми бересиң жардам, бирок мен анын нерсени айткым келген эмес, но кайрымдуулук кылыш керек да. Канча бирөөгө сооп болсо ошо жакшы. Бул суроо сизге жакпайт болушу керек, бирок журналист болгондон кийин бербей койсом туура эмес болуп калат. Канча бир жылдан кийин турмушка чыгам деп илгери эле айткансыз. Бул суроо балким актуалдуулугунда эле жогот да, бирок баары бир кызык болуп жатат. Ошол айтканыңызга кийин өкүндүңүз беле? Мен көп жылдар бою калпыча болгом да. Анткени ушу студияга, башка студияга келсең деле, качан күйгө кетебиз, качан той жейбиз, Кудайым билсе, эмки жыл деп атып, мына ушунча жыл өттү. Но эми айтып атпаймынбы, ошо Кудайым буйруса алыста эмес, ал күндө эле ошондой жакшылык болгондо келесиң деле. Интрига кылып койдуңуз го. Биякты мынтип буруп кетер. Макул, түшүндүк. Ушул жакшы нотада, жагымдуу нотада сизге эркин микрофон суналып. Негизи мен кыргыз элине биринчиден токчулук каалагым келет, бейпилчилик, эч качан бизде коогалаң, согуш болбосун. Ар дайым бар болуңуздар. Бул сиздердин студияңыздарга, сиздердин дагы жалпы жамаатыңыздарга рахмат. Дайым чакырып келесиздер. Ар дайым биз сиздер менен, сиздерди жакшы көрөбүз. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Эми ушундай сонун сөзүңүздөн кийин сизден укмуш ыргалы «Бул дүйнө» деген чыгармаңыз. Бул да жаңы, жапжаңы. Ким сөзү автору? Сөзү автор Зарлык Камбаралиев. Мен өзүм атайын обону дагы Зарлык Камбаралиев, сөзү обону автор Зарлык Камбаралиев. Өзүм атайын ушундай тематикада ыр жазып берчи дегенде жазып берди. Бул мен эң азыр ушул учурдагы жашоодо азыркы замандын ыры десем болот. Аябай интрига кылып салдыңыз. Анда дароо эле сизди сахнага жөнөтөлү. Дал азыр сиз сүйгөн Фарида Карбозова адаттагыдан сырткары муңдуу эмес болсо керек, анда билбейбиз, анткени ыр жапчаңы. Келиңиз, бул мааниси терең чыгармага биргеликте көңүл буралы, анан ырахаттагы алууну унутпайлы. Көңүлдү барынча сахнага барабыз. Бул кол чабуулар Фарида Карбозова үчүн. Келип бергениңизге ыраазычылык. Дагы да сизди ушул студияда күтөбүз. Азыр бүткүл биздин миллиондогон көрүүчүлөрүбүз экран артында ойго катып батып кетсеңиздер керек. Кайрадан сонун шоу берүүсүнүн толкунуна чогуу кошулуңуз. Анткени алдыда
абдан эле маанайды көтөрөр чыгармалар, анан сизди сүйүндүрүп, дагы да көңүлүңүздү ачар коноктор бар. Анда эмесе алдыда сиздер үчүн ырда Женя отрадная, Сокол и Голубка, келиңиздер биргеликте көрөлү.